Асоль Молдахматованы УКМК издөөгө салды. Бул тууралуу журналист Асланбек Сартбаев жазып чыкты. Шоо мен көлгө качыптыр. Камчы Көлбаев сактап калабы же учурда УКМК күчтүүбү же Камчы Көлбаевпи? Көрө жаталы деп жазган ал. Булак аргумент KG. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын мурунку муфтийи дин алымы Чубагажы Жалиловго Кыргыз Республикасынын баатыры наамын берүү боюнча сунуш айтылды. Мындай оюн Facebook колдонуучусу Искак Эйгимназаров жазган. Кыргыз Республикасынын баатыры наамын ыйгаруу улутубуздун ыйык парзы. Кана журтум, биргеликте демилгени колдойлу. Эл баатыры болуш үчүн сөзсүз адам бул дүйнөдөн өтүш керекпи деп айтышыңыздар мүмкүн. Кыргыз бир ушундай жан экен. Тирүүсүндө бир да инсаныбыздын кадырына жетпейт экенбиз. Жетпей келиппиз. Жетпей дагы экенбиз. Аттең негедир бул кылыгыбыз кыргыздын канына сиңип калгандай. Бирок элибизде өткөндөр даңталмайынча тирүүлөр барталбайт деген улуу акылмандыгыбыз бар эмеспи? Кана эмесе журтум, бул демилгени жапа тырмак колдоп кубаттайлы. Күн түн дебей кара жанын журт үчүн карч уруп, элибиздин руханий көрөңгүсүн тазартууга, диний сабаттуулугун арттырууга, туура багытка, түз жолго түшүүсүнө жаным каным дебей чалыкпай ак ниети, чын пейили менен, терең илимдүүлүгү менен опол тоодой эмгек, мээнет, кайрат арнаган ардактуу аалымыбыз эл баатыры эмне? Бул жогорку наамды өткөндөн кийин да ыйгара албасак, анда шорубуз куруптур. Келиңиздер, бул демилгени жапа тырмак колдоп бөлүшөлү, пикир калтыралы. Жалгыз дарак токой болбойт. Кудай таалам ар бирибиздин ыраазы болуп, ажыкебиздин жаткан жери нурдуу болсун деп жазган Эйгимназаров. Булак СМИ KG.